Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса, бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени, мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген 10 тоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: Метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Орусияда мигранттардын саны 10%га кыскарды. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча Орусияда чет өлкөлүк жарандардын саны азайды. Эгер 2024 жылы өлкөдө 6,3 миллион мигрант катталган болсо, 2026 жылдын башына карата бул көрсөткүч 5,7 миллион адамга, башкача айтканда 10%га чейин кыскарган. Бул тууралуу аталган өлкөнүн Ички иштер министрлигинин миграциялык саясат департаментинин аналитикалык башкармалыгынын жетекчиси Александр Перегожин билдирди. Анын айтымында, мигранттардын санынын кыскарышынын негизги себеби чет өлкөлүк жашы жетелектердин санынын дээрлик 4/1 азайышы. Ал ошондой эле 2025 жылдын расмий жыйынтыгы февраль айында чыга турганын белгиледи. Буга чейин өлкөнүн Ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк 27 январда өзүнүн телеграм каналына: эгер чет өлкөлүк жарандар балдарынын Орусияда мыйзамдуу жашап турушун камсыз кылбаса, аларга өлкөдө калууга тыюу салынышы мүмкүн. Ошондой эле балдарына негизги жалпы билим алуу мүмкүнчүлүгүн түзүп бербеген чет өлкөлүктөргө карата да ушундай чечим кабыл алынышы ыктымал деп билдирген. Эске салсак, 28 январдан тарта Орусияда жаңы федералдык мыйзам күчүнө кирген. Ага ылайык Ички иштер министрлиги менен билим берүү тармагын башкарган органдардын ортосунда жашы жетелек чет өлкөлүк жарандар тууралуу маалымат алмашуу жүргүзүлөт. Тактап айтканда, миграциялык каттоого коюу, мектептерге жана колледждерге кабыл алуу, окуудан чыгаруу сыяктуу маалыматтар мекемелер арасында бөлүшүлөт. Бийликтин билдиришинче, мындай чаралар мигрант балдардын өлкөдө мыйзамдуу жүрүүсүн жана билим алуу мүмкүнчүлүгүн көзөмөлдөөгө ыңгайлуу шарт түзөт. Унаалардын алдыңкы терезелерин караңгылатуу акысы арзандады. Министрлер кабинетинин чечими менен транспорт каражаттарынын алдыңкы эшиктеринин каптал айнектерин караңгылатууга уруксат берүү үчүн төлөм убактылуу арзандатылды. Бул тууралуу бүгүн президенттин администрациясынын маалымат кызматы билдирди. Токтомго ылайык төлөмдөр төмөндөгүчө аныкталды. Жеке жактар үчүн 35 000 сом, юридикалык жактар үчүн 55 000 сом, резидент эмес жарандар үчүн 75 000 сом. Бул чечим автоунаа ээлери үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында кабыл алынып, документке министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев тарабынан кол коюлганы кошумчаланды. Башына шейшеп чаап, Манаста кызыл ага качууга шектелип 4 жигит кармалды. Маалым болгондой, окуя 28 январ саат 21:00 чамасында болгон. Анда Пушкин көчөсүндө корбус менен бара жаткан 2003 жылы туулган кызды 4 бейи тааныш жигит күч колдонуп, башын шейшеп менен жаап, Hyundai Sonata үлгүсүндөгү унаа менен алып качып кеткен. Ал эми жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери кызыл сеңир айылынан унааны токтотуп, жигиттерди тергөө кызматына жеткиришти. Кыз милицияга арыз жазып, никеге туруу максатында ала качуу менен кылмыш иши козголду. Шектүү катары 1994 жылы туулган 3, 1993 жылы туулган 1 жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. ОКМКнын жалган кызматкери абактагы кишини алdoого шектелүүдө. Бишкекте өзүн ОКМКнын кызматкери катары тааныштырган жаран алдамчылыкка шектелүүдө. Бул тууралуу бүгүн шаардык милиция билдирди. Маалым болгондой, 19 декабрда жаран милицияга кайрылып, белгисиз адамга карата чара көрүүнү суранган. Шектүү WhatsApp мессенджер аркылуу абактагы жарандын ишенимине кирип, коопсуздук кызматында иштей турганын айтып, абактан бошотууга жардам көрсөтүү шылтоосу менен $17 000 мыйзамсыз ээлеп алган. Аталган факт алдамчылык боюнча кылмыш иши козголду. Натыйжада 1988 жылы туулган жаран кармалды. Ал 2022 жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөн. Учурда тергөө уланууда. Жолдун ортосуна куруп, Оштун мэри мектеп кызматкерлерин күлкүгө салды.
Бүгүн Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин рейди Шакиров көчөсүндө өттү. Шаар башчысы жеке мектептин коросу жолго чейин жетип, кызыл сызыктан чыгып кеткенин айтып, мектептин ичине кирди. Анда мэр айтылган маселелерди имараттын ээсине жеткирүүнү табыштап, мугалимдерди күлкүгө салды. Ачкыла, жолго куруп алгансыңар. Негизи жолдун ортосуна эле куруп алышыңар керек эле. Ошто боло берет экен го, деди мэр. Кала башчысы жеке мектепке мыйзамсыз ээленген жерди 3 күндө бошотуп коюуну айтып, тийиштүү кызматтарга жеринде тапшырма берди. Кара Суу районунда опузалап акча талап кылууга чектелгендер кармалышты. Бул тууралуу Ош облустук милициясы билдирди. Маалыматка ылайык, 3 жаран өздөрүн милиция кызматкерлери катары тааныштырышып, 54 жаштагы аял кишини күч колдонуу менен унаага салып, жанынан байыңзат табылганын айтышып, 50 000 сом талап кылышкан. Алар жабырлануучуну камала тургандыгын айтып коркутушкан. Бул факт опузалап талап кылуу менен кылмыш иши козголгон. Натыйжада 23 жана 22 жаштагы жигиттер талап кылышкан сумманын бир бөлүгүн алып жатканда колго түшүшкөн. Тергөөдөн соң 3-чү шектүү катары 28 жаштагы жаранда кармалган. Учурда шектүүлөрдүн башка кылмыштарга тиешеси бардыгын аныктоо боюнча тергөө иштери уланууда. Орусия Украина президенти Владимир Зеленский Москвада Владимир Путин менен сүйлөшүүгө макул болгон учурда анын коопсуздугун камсыздоого даяр экенин билдирди. Бул тууралуу Кремлдин өкүлү Юрий Ушаков маалымдаганын чет элдик басылмалар жазышууда. Анын айтымында Путин Зеленский чын эле жолугушууга даяр болсо, аны Москвага чакырууга даяр экенин бир нече жолу билдирген. Орусия тарап жолугушуунун коопсуздугун жана бардык зарыл шарттарды кепилдейт. Ушаков ошондой эле АКШ президенти Дональд Трамп Путин менен болгон сүйлөшүүлөр Орусия менен Украинанын лидерлерин жолугушуусун уюштурууну сунуштаганын белгиледи. Кремль мындай сүйлөшүүлөргө каршы эместигин, бирок алар жакшы даярдалып, конкреттүү жыйынтыкка багытталышы керектигин кошумчалады. Эскерте кетсек, буга чейин Зеленский жолугушууга даяр экенин билдирген.